Визиткаларын алып, алардын кичинекей историяларын жазчумун да. 6 айдын ичинде жакшы окуган адамдардын эшиги ачылат. Кыйналып, баласы менен туалетте уктап, ушинтип жүрүп, анан кийин авторский программам менен окутсам болот экен деп. Анан алпарак эчтекем жок, ушу блокнот менен баргам. Канчалык өзүбүздү өнүктүрө турган болсок, эч нерсе бизди алмаштыра албайт. Бул башка мамлекетте бул жакта кантип ийгиликтүү боло алабыз? 25 000 доллар түшүп сатты да. Суунун алдына сизде башыңызды тыгып койсочу, канчалык дем алганды каалайсыз? Кандай иш кылган сага жагат? Чет жакта жүргөндө дайыма туугандарың, досторуң менен байланышта бол. UPayNet аркылуу жакындарыңдын мобилдик капчыгын оңой, коркунучсуз толукта. Секунд аралыгы ири жана аз суммадагы акча жөнөтүүлөр. Америкадагы мобилдик эсебиңиз пайызсыз толукталат, а акча жөнөтүүгө минималдык комиссия. Түшүнүктүү интерфейс жана 24 саат бою 4 тилде колдоо. UPayNet менен алыстагы адамыңыз ар дайым жаныңызда. Акысыз азыр жибер. Промокод аркылуу биринчи төлөм бекер. Достор, Америкага келгендердин ар биринин өзүнүн окуясы бар. Бирок биздин каарманыбыз Аскардын тагдыры, анын окуясы миллионго сатылчу окуя болсо керек. Себеби менин колумда турган бул блокнот китепчени мен көрүп, кечээ Аскарды мага интервью бериңиз деп, бүгүн кечте гана убактысын таптым. Бул жерде Аскар 20 жашында жазган заметкалары бүгүнкү күндө Аскарды чоң компанияларда программист болууга алып келген. Саламатсызбы? Убактыңызды кеч болсо дагы бөлгөнгө ыраазычылык билдиребиз. Менин колумда блокноттон баштайлычы. Кызык ушул болуп атат. Бул блокнотту чынын айтканда мен убагында көп деле маани берчү эмесмин. Бирок ой эмне болгон? 20 жашымда келип, Америкага келип, жумушта иштеп, жаңы таксиге киргенде ой, чынын айтканда мен билчү эмесмин. Америкада бул башка мамлекетте бул жакта кантип ийгиликтүү боло алабыз? Негизи эле ийгиликтин жолу барбы? Кандай иш кылсак болот депчи. Анан мен түшкөн клиенттерим көбүнчө аэропорттон алганда 40 мүнөттө шаарга жетесиз. Анан ошол жана трафик болгондо 40тан кээде андан да көп болуп кетет. Мындай жарым саатта жеткичекти. Ошол убакта узун жолду кыскартып, мындай маек үстүндө куруп, дайым анан бир эле суроо сурачумун да. Эгер сиз менин ордумда болсоңуз, 20 жашыңызда Америка жаңы гана келген болсоңуз, кантип ийгиликке жетет элеңиз? Эмне иштерди кылат элеңиз деп көп суроо сурачумун. Анан ошолор бара-бара көбөйгөн сайын мен бизнес визиткаларын алып, алардын кичинекей историяларын жазчумун да. Анан могул жерде ошол көп эле кишинин историясы бар. Мисалы, Facebook'та иштеген киши. Facebook'та иштеген киши менен сиздин таксиге түшкөн, э? Ооба. Дагы кайсы чоң компанияларды ташыдыңыз? Компания аябай көп. Баары тең эле отурган негизи эле булар бизнес трип деп коет, жанакындай командировка чыккандар. Командировка жөнөкөй кишилер чыкпайт, көбүнчө билесиз. Аэропорттун көбүнчө мындай компанияларында чоң иштерди кылган, чоң иштерди аткарган кишилерге чөз. Анан ошолордон Pursuit of Happiness дегенди көрүсүз беле? Побег за счастьем деген Уилл Смиттин киносун. Ошол кино Крис Гарнер деген кишинин артынан тартылган да. Ошолдун баласын, бул Чикагода жүрүп, ошонун баласын алгам. Ташыгансыз. Ташыгам. Анан ошол бала мага атасынын историясын айтып берген. Анан мен ошондо ал кино менин бир аябай жакшы көргөн кинолордун бирөөсү. Ошонун историясы мага дагы аябай ал дагы ушундай кыйналып, баласы менен туалетте уктап, ушинтип жүрүп, анан кийин миллионер болуп аябай ийгиликке жеткен да. Hey. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Мына, Крис Гарнер деген. В погоне за счастьемнин баласы да. Ошол Крис Гарнердин баласы. Эмне деп жаздыңыз бул жерге? Аны менен сүйлөшкөндөн кийин сиздин кыскача оюңуз. В погоне за счастьем деп темасын коюп коюп турмун. Большой здоровенный парень или мужик 29 лет сел мне в такси. Ошондо 29-ке мужик болот атат. Ошонто ойлодум, да. Я начал спрашивать, как его дела, где работает. Он тихо отвечал. Попросил по дороге остановить у UPS на 5 минут. Потом спросил у меня, смотрел ли я фильм Pursuit of Happiness. Но я тогда анда түшүнбөй калдым, чын айтканда. Pursuit of Happiness-дан кайсы кино эле деп мындай. Жок, көргөн жокмун деп койдум да. Анан 5 минут калып UPS-ке кирип кеткен. Анан телефондон Google кылсам, ошол мен в погоне за счастьем экен. Мен атын аңгичесин билчү эмесмин. Ошол мен аябай бир 2 жол көргөн кином да. Анан чыгып, мен уже ал чыкканда уже оозум ачып олтургам да.
Анткени башына кирип кеткенде билген эмесмин, чыкканда оозуму ачып, сен кантип ошондо болдуң эле, кандай болду эле, анан чын канчасы калып деп ошолор менен сүйлөшүп, анан ошол бизнес картын берип, анын айтканы ошол атасы аябай көп иштейт деген да. Атасы көп иштеп, анан азыр Чикагода ошол Адамс менен Джексонда өзүнүн чоң офиси бар экен. Анан азыр атам аябай популярный киши деген. Бүгүнкү күндөгү IT андагы кыргыздар. IT негизинен Американы ала турган болсок, мен Американы кичине көбүрөөк билгендиктен IT чөйрөсүн бизден акыркы 5 жылда аябай көп биздин кыргыз бир туугандарыбыз, башка өзбек, казак, негизи эле келген иммигранттардын көбү ушул IT чөйрөсүнө ушул буткемптер аркылуу киргенге бир чоң бир аябай эбегейсиз бир мүмкүнчүлүк табышты да. Себеби мурда таксиде көп жүрүп, башка сервис кызматтарында көп жүрүп, анан азыр ушул кыска мөөнөттүн ичинде окуп киргенге мүмкүнчүлүк пайда болгондуктан Америкадагы IT чөйрөсүндөгү кызматкерлер аябай көбөйдү жана менимче азыр дагы бир 5 жылдын ичинде кыргыздардын арасында чоң компанияларда баш жетекчи болуп иштеген ошолор чыгат десем, менимче күтсөк болот ошондойду. Сиз өзүңүз IT тармагында иштеп, анан окутууну кандай тандап алдыңыз? Эмне себептен бул жакка келдиңиз? ITде жүрүп, неге бул жака окутууга келип калганымдын себеби, негизи эле мен өзүмдү элестетсем, мектеп кезинен эле, мисалы үйгө келгенде карындашыма, иниме диктант жаздырчумун. Мисалы мектептен сабактан, мен лицейде окуп, түрк лицейден келгенде, каникулга келгенде баарын диктант жаздырчумун. Анан кийин ушинтип үйрөткөндү жакшы көрчүмүн да. Анан биринчи курста дагы университетке келгенде, группалаш кыздарыма, группалаш балдарыма библиотекага барып түркчө үйрөтчүмүн. Жөн эле ушундай бир негедир өзүмдүн илим билим менен бөлүшкөндү жакшы көрчүмүн. Анан кийин мага Geek Network бул өзгөчө мектеп болгондуктан, бул жакта баягы жалданма мугалим эмес, бул жакта өзүңдүн программаң менен келип, бул жака партнер болсоң болот дегендин себебинен, мен дагы өзүмдүн анда мындай авторский программам менен окутсам болот экен деп, ошон үчүн ошол Geek Network'то сабак берүүнү жана өзүмдүн болгон илим билим менен бөлүшүүнү чечтим. Аскар, чындап эле окуучу менен мугалим ортосундагы мамиле, анан ITдеги сиз айтып атпайсызбы сөз арасы, алар мугалим эмес, алар инструктор депчи. Бул техника жагынан байланыштуу да, Ооба, жөнөкөй сөз менен биз түшүнгөнүбүз, мектепте, университетте мугалимдерди, профессорлорду бизде буткемп болгон үчүн бир аз айырмаланат. Себеби буткемп кайдан келген негизи? Буткемп бул англисче сөзүнөн, мисалы Америкада булар армияга барган балдарды, негизи жаш болгон кыздарды, булар 10 жуманын ичинде баягы катуу машыгуу аркылуу жөнөкөй адамдан гражданскийден военный адамга айландырышат да. Биякта Geek Network Bootcamp болгон үчүн бул жакта жөнөкөй адамды 6 айдын ичинде программист кылып чыгаруу да. Ошондуктан бул жактагы процесс өзү аябай ылдам жүрөт. Ошондуктан биздики жөнөкөй мектептерден айырмаланып, программа аябай бат жана так болуш керек. Айталы, мына ушул Geek Network 6 айда үйрөтөт деп атасыз. Биз эмнеге 5 жыл окуп жүрөбүз? Замандын талабы, бүгүнкү күнү алган айфонуң эртеңки күнү жарабай калып атат. Программалар башка болуп кетип атат. Ооба, бирөөнү жакшы жаман деп айтууга болбойт. Мисалы 6 айда доктор болуш оорураак. Башка кесиптерде дагы мисалы 6 айдын ичинде бир топ ийгиликке жетсеңиз болот. И программист болууда дагы бул 6 ай бул башталышы гана. 6 айды бул баягы 5 жылдык билимдегидей болот деген мааниде эмес. Бул биринчи IT чөйрөсүнө кирип кетүүгө уруксат. Биринчи эшигин ачып алуу. Баягы ошол эшикти ачыш үчүн сөзсүз эле 4 жыл окуштун кереги жок. Ошон үчүн 6 айдын ичинде жакшы окуган адамдардын эшиги ачылат. Бул жерде канча адамдын окуясы бар кыскача? Аябай көп окуяларчы. Кыскача окуялары аябай көп. Бирок бул жерде мисалы мен эки историяны айтайын. Өтө мындай мага өтө чоң таасирин тийгизгендерден. Могул жерде бир эже бар. Ошол эже, муну көрүп атасыз, IBM'де иштегенчи. Never burn bridges деп жазып кеткен да. Адамдар менен көпүрөңдү үзбө деген да. Анан өзүнүн историясы мына могул жерде айтып атат. Ал 12 жыл бир киши менен иштеп, анан ал кишини өтө деле жактырган эмес да. Ошону жактырган эмес, бирок эч качан ага мындай жаман мамиле кылган эмес, орой мамиле кылган эмес. 12 жыл бою. Ооба. Анан кийин ошол байке кетип, 6 жылдан кийин
ушул эжени IBM-ге жумушка чакырган да. Анан ошол эже айткан, мен жашоомду өзгөрткөн. Ошон үчүн эч качан мындай бирөөлөр менен мамилеңди үзбө деген да. Анан муну мен кантип мисалы жашоомду аябай эле көп колдондум деп коеңуз. Мисалы ушул үйдү алып атканда менин банкта иштеп жүргөндө мен кассир болуп персонал банкир иштегем да. Ошондогу менеджериме жазып да кандайсың, кандайсы жакшысызбы депчи. Ошол азыр үй сатууга жардам берген киши да. Анан ошого мен кайрылып, ушул үйдү алып берүүгө аябай чоң жардам түздү. Анткени бул жактын хозяйны дагы румынец экен да. Анан менин менеджерим дагы бывший менеджерим ал да румынец, сатып аткандын агентичи. Экөө сүйлөшүп анан кийин мисалы $25,000 түшүп сатты да. Башкалар үйдүн үстүнө 25,000 кошуп сатып атканда мен ошол таанышым ушундай чоң жардам берди да. А бирок ага мен мисалы сайтын жасап бердим, логосун жасап бердим мындай. Сиздин да жардамыңыз. Ооба. А кийинки ушул эле эженин совети мен 10 ай IT-де жаңы киргенде 10 айдан кийин IT-ден кеттим да башка компанияга. Анан кетип атканда мен менеджерим аябай капа болгон. Аскар сага ишенип жаңы эле алсак 10 айдан кийин кайра кетип атасың депчи. А мен ага айттым, мен башка жерге барып опыт алгым келип атат. Бул жерде көп үйрөнө албай атам. Бирок мен сен менен эч мамилемди үзгүм келбейт. Мен кааласаң 2 жума сага бекер иштеп берем дедим да. Бекер иштеп берем, башка бирөөнүн тапкычакты мен иштеп турайын депчи. Мындай кечинде болсо да иштеп берем деп. Экөөбүз аябай жакшы мамиледе кеткенбиз. Анан мен жаңы компанияга Ультага барып 6 ай иштедим. Ал жерде ага болуп жумушка киргем. Анан ушул менеджерим мага кайра жазып, Аскар, биз сени фронтендтин главный бол, тимлид бол, ошо команданы башкар, сени алалы, кайра келбейсиңби деди да. Мен Чикагода мисалы 1 жыл аралыгы жүрдүм. IT окуйм дегендер да көп экен, IT мектептери дагы сунуштар көп экен. Окуучу кантип тандайт? Окуучу негизи биринчисинен окуучу кесибин тандаш керек. IT-н ичиндеги кесипти тандап алган туурараак. Себеби адамдар биринчи IT-ни көбүнчө тааныштарынан угуп атат, тааныштарынан билип, анан мен бул мектепке баргам, сен бул мектепке баргансың деп, анан ошол жак менен окуп атабыз. Менимче жаңы баштап аткан бир студент боло турган болсо, мен анда биринчи суроом кандай иш кылган сага жагат. Балким кээ бир айтышы мүмкүн, мага көбүрөөк документация кылган көбүрөөк жагат, мага мен мындай өңдөрдү жакшы көрөм, түздөрдү жакшы көрөм, мага мындай ошондой креативный дизайн кылган жумуштар жагат деш мүмкүн. А кээ бирөө болсо мен аябай мындай системалуу иштейт, мындай организация кылганды жакшы көрөм, мен китептерди аябай түз тизем баарын, мындай үйдөгү баарын ушундай жакшы көрөм деген ар кандай адамдар бар. Анан менимче ошол өзүнүн кызыгуусуна жараша биринчи кесип тандап алыш керек да. Анан кийинки буткемпти кантип тандаш керек? Буткемпти менимче баарына барып сурап көргөн жакшы. Баарына барыңыз, баарына барып офисин көрүңүз, мугалимдер менен сүйлөшүп көрүңүз. Анан кийин биринчи баарын базарда барганда деле биринчи барып эле бир жерден буткемп ала албайсыз да. Барасыз, анан соодалашып көрөсүз, анан кийинкисине барасыз, анан мунусуна барасыз. Ошентип отуруп анан акырындан табасыз да. Ошол сыяктуу дагы бул жакта дагы биринчи баардыгын бир сыйра кыдырып көрүп, анан кийин менимче тандоо оңоюраак болсо керек ошондон кийин. Мектепти карагандар айтат экен да, 6 айдын ичинде окуп анан кайра унутуп калышыбыз мүмкүн дейт экен. Же болбосо кээ бир мектептер багыттары аябай эле тар болушу мүмкүн экен. Багыттар бизде 7 партнерубуз бар. Багыттар 5-6 багытыбыз бар азыр. Бул багыттардын көбү мен өзүм дагы IT тармагында жүргөн үчүн бакалавр, магистратура бар, анан өзүбүз IT компания иштеткен үчүн билип калдык эмнелерге талап көп болуп атканын. Биздин мектеп кандай иштейт? Мындайча келгенде бизге өзүнүн кесибин жакшы билген, өзүнүн профессиясын жакшы билген, жакшы компанияда иштеген опыты бар бирөө келип бизден курс ача алат. Мен муну окуткум келип атат. Мага жардам бергиле, мага окуучу топтоп бергиле десе, биз окуучу топтоп беребиз негизичи. Анан бизге кайрылгандар көп. Бирок ошонун ичинен эң биринчи сурообуз макул окуучу топтоп бере алабыз, бирок жумушка киргизе алабызбы деген суроо биринчи. Анан бирөө келсе, муну окутат элем десек, анан биз дагы карап көрүп, ушул жумушка кире алабы дейбиз. Азыр бизде окутуп аткандын көбү азыркы учурда талап көп болуп аткан багыттар. Бизде азыр фронтенд тармагы бар. Фронтенд Чикагода көп, бирок фронтенд негизи бардык компания, сиз көрүп жүргөн вебсайттын баардын фронтенд разработчиктер түзөт. Анан ошону текшергендер бар. Текшерип тестерлер. Бул тестерлер муга талап боло берет, анткени
канчалык жаңы технологиялар кирсе дагы, өзүн текшерген дагы эмелер кирип атат, бирок азыр конкуренция аябай күчтүү. Тест болуп бүткөндөн кийин аны DevOps деп коет. Ошону алып серверге кое турган адам. Ошону окутабыз. Salesforce деген жаңы багыт бар. Аябай Европада аябай өнүктү, Америкада аябай өнүгүп атат. Бул бир вебсайттарды жеңил, жөнөкөй вебсайттарды клиенттердин дата базасы, ошондой жөнөкөй функционаларды автоматтык түрдө кылган, блокторду даярдап эле кылган Salesforce тармагы ошол бар. Анан full stack тармагы бар. Анан трейдинг and инвестиция деген тармагыбыз бар. Ал дагы мындай трейдер болгула деген максатта эмес, бул кандай иштейт. Азыр Чикагодо кыргыздарда 1-2 жыл мурун аябай эме болуп кеткен. Бардык адам эле биткоин алып, бардык адам эле дочкоин алган тема болуп кеткен, бирок көбү күйгөн. Мен келдим, кайсы багытта билим алып кетиш керек экенимди тандаш үчүн убакыт керек да. Ооба, бизге бул мектепти жаңы баштаганда окуучулар менен өзүбүз иштештик. Өзүбүз консультация берип, консультацияга катышкандардын көпчүлүгү эмнени окурун билбейт да. Анткени бар кээ бирөөлөр, мен текшерүүчүлүктүн окуйм, мен фронтендтикин окуйм деп дароо келип жазылгандар бар. Алар анткени өзүнүн досторунан, тааныштарынан советтер алган болушу мүмкүн, бирок көбү мону окуйм дейт, бирок DevOps'ты окуйм дейт, бирок DevOps эмне экенин деле толук түшүнбөйт да. Анан биз биринчиден сага ушул жагабы, мен бизге максат койдум өзүмө. Окуучуларга өзү жаккан сфераны тандап берели. Биз мисалы үчүн текшерүүчүлүктүн эле окутсак, биз текшерүүчүлүктүн эле мактай бермекпиз да. Ал деген оңой. Бардык эле кирип атат. Жумуш өзү оңой. Сен кээ бирөөлөр айтат, 2 жумуш иштесең болот деп текшерүүчүлүктү мактамакпыз да. Биз бир эле багытты окутсакчы, анан биз бардык багыт болгон үчүн биз бардык жагын плюс минустарын айтып беребиз. Бул мындай, сага эмне жагат? Сен үчүн эмне маанилүү деп биз ошолорду сурап консультация берип, анан ар бир окуучунун жаккан сферасын тандаганга ойлоп атабыз. Ошол үчүн биз эмени кылдык. Жаңы потоку сентябрда жаңы набор башталат. Жаңы наборго биз orientation week дедик. Бир жума бою, бир күндөн, биринчи күнү текшерүү полный күн сабак өтүп, консультация берип, айтып берип, ошол жаатта иштегендер келип өздөрү консультация берет бир күн. Экинчи күн ошол эле окуучу фронтендке катышып көрсө болот, андан кийин DevOps'ка катышып көрсө болот, Salesforce'ко катышып, инструкторду көрүп, кантип сабак өтөт экенин көрүп, ал ошол курс жөнүндө информация алып, ошол багыт жөнүндө информация алып, анан өзүнө каалаганын тандаса болот. Мектепте окуп жүргөндө филология, кыргыз тилден 2 жолу олимпиадага катышып, республикадан Бирөөсүндө 2, бирөөсүндө 1. Бирөөндө байгелүү орундарды элептирсиз. Анан кандайча айтиге? Ага деле кайра ушул китептен сизге айтам. Бизде Китепте бар. Бул блокнотто бир байке компанияда главный CFO болуп иштеген, financial officer болупчу, финанстын баарын башкарган байке. Анан ошол байкеден сурагам да, байке мындай немени негизи эле карьераны кантип курса болот депчи. Америкада карьераны кантип куруш керек, анткени биякта байкеңдин баласы мунун баласы эмес да. Десем, ошол байке айтты да, бул жакта Америкада сиз коллегаларыңыз менен адамгерчиликтүү жакшы мамиле түзүшүңүз керек деген да. Адамдар менен, негизи эле адамдар мененчи. Анан кийин сиз айтып атпайсызбы, мисалы, филологиядагы негизи эле тили күчтүү адам, тили жакшы адам. Адамдар менен оңой тил табышат, оңой сүйлөшөт. Анан сиздин мамиле курганга өтө эбегейсиз чоң жардам берет да. Ошон үчүн IT-де көрсөңүз, бул программа жазгандар жалаң эле могул башкы этапта иштегендер да, или сеньорлорго чейин мисалы. Бирок менеджер болуп башталгандан баштап алар код жазбайт эч качан. Алар уже код жазганды өткөн, ал жакта уже команданы башкарыш керек, адамдарга туура мамиле кылыш керек, аларга мотивация бериш керек. Анан жана алардын сиздин карьераңыз өскөн сайын ал жакта ошол эл менен курган мамилеңиз аябай маанилүү болуп баштайт экен. Мен мисалы азыр team lead болуп, азыр мисалы мен кантип менеджер болом десемчи, мисалы мен кантип менеджер болом десем, менин менеджеримдин менеджерлери менен мен жакшы мамиледе болушум керек. Алар менен бир деңгээлде сүйлөй алышым керек, алар менен баарлашып, алар менен коркпой өзүңүздүн оюңузду айтып, дос боло алышыңыз керек. Анткени мен мындай ойлоп калдым, компанияларда өйдө өскөн сайын ал жакта мындай мамиле аябай маанилүү.
Анткени мисалы мен деле азыр жумушка кишилерди кабыл алабыз да. Мисалы бизге фронтенд керек болсо интервью мен алам да. Мисалы мен алам, анан дагы бир эки коллегам чогулабыз. Анан чечимди кабыл алып атканда биз анын техникалык эле жагын карабайбыз. Мисалы сиз бирөө менен иштешиңиз келе турган адамды алгыңыз келет да. Бирөө аябай технически аябай күчтүү болушу мүмкүн, бирок мындай өзү Копол болсо сүйлөй албайт же мындай бирдекени айтсаң толук жооп бербесе, сиз менен мындай мамилени, ооба. А бизге мындай ой келет да. Биз андан көрө мындай сонун, энергичный, позитивный бирөөнү алып, анан калганын өзүбүз үйрөтүп алабыз дегенчи. Ошон үчүн тилден негизги эле Америкада карьера куруунун негизи эле жашоодо. Менимче тилдин мындай орду өтө чоң. Аскар, сиз айтсаңыз, биринчи IT сабактарын өз алдыңызча үйрөнүпсүз. Таксиде жүрдүңүз. Анан 20 жаштасыз. Могу негизи блокнот ушунча жашоомдо көп кылды дейсиз, неге дебейсизби? Мен таксиде жүргөндө такси начар болуп баштады. Uber келген да, Uber чыкканда. Анан бир клиентиме мен жаловаться аткам да. Бизде ушинтип Uber чыкты, бизде жумуш жок, кантебиз, мынтебиз деп атсам, ал эже мага айтып атпай. Мен айтып калдым мурун Кыргызстанда мындай банковский делону окугам, бүтпөй калсам да окугам депчи. Анан десем, сен анда банкка кирбейсиң жумушка деген да. Анан мен кантип кирем дедим да. Мен немем жок, шартым жок, мындай билимим жок, эмнени кылам десем, сен эч ойлонбо деген. Бар дагы эки барак резюме кыл. Мо таксиде иштегенде мында иштеген жаз деди. Мен мурун телефон сатып иштегем Америкада 3 ай. Ошолорду жаздым, анан кийин интервьюга барып баштадым. Ошол эжени айнанчы, уже блокнотто эжени айнанчы. Анан барып баштадым, анан интервьюга барганда Chase банкка барып калдым интервьюга. Анан алып барарга эчтекем жок, ушу блокнотто менен баргам. Ушу блокноту. Ошол эже өзүнүн номерин жазып, могул жергечи, Эллен деген эже. Ушунун баарын окуп көрүп айтканда, Аскар, сен ушунча киши менен сүйлөшө алсаң, демек сен банкта деле иштей аласың депчи. Анан деп туруп өзүнүн номерин коюп, мэрге атын жазып турган номерин койгон, анан жазып туруп you are hired деген да. Анан мен ошондо ушунча аябай ошол эжеге ыраазы болуп, анан иштегенде мен эмнегедир ошол эженин ишеничин акташым керек деп, мындай ушунча катып иштегем да. Анан кийин жок, сиз блокнот менен барсаңыз, сизди блокнотуңузду көрүп анан жумушка кабыл алыш. Ооба, опытым жок да. Опытыңыз жок, бул. Ушул блокнот негедир көп жака акчолтой болду да. Сиздин эмгегиңиз. Анан кийин банкка кирип калдыңыз. Банкка кирип, банкта деле мындай да, банкта саатын аз эле аласыз да, бирок жанакы азыр мен менеджерим деп атпаймынбы? Үйдү сатып алган жардам берген байке. Ошол келип, ошол экөөбүз отуруп сүйлөшкөнбүз да. Ал аябай мындай менеджер жана аябай жакшы байке. Анан мен андан сурагам, мен кантип ушул банкта ийгиликке жетсем болот? Кайра эле ошол суроо. Анан ал мага айтып берген. Сен кредит картаны реферал көп кыл, муну көп кыл, клиенттерге жакшы мамиле кыл, башка банктарга жардам бер депчи. Анткени башка жакта жешпей атканда да жардам сурайт да. Ошолорду кыл деп, ушуларды кылсаң, мен сага гарантия берем, сен ийгиликке жетесиң деген да. Анан кийин 10 ай бою ошону иштеп, тиякалар жардам берип, бияка жардам берип, анан 10 айдан кийин банкир болгом. Personal banker деген. Кассир эмес, personal bank. Билимиңиз жок эле. Билим жок эле. Бирок ал жакта өтө көп билим керек жок, ал жакта көрөк ошол тил, кайра эле тил. Мисалы, ананайын кыргыз тилим, башы ошол тилден башталды. Бирок банкка барганда эле англисче билем деп баргам. Анан барганда көп баягы коммуникация. Клиент менен күндө сүйлөшүш керек да. Анан ошондон англис тилинин пайдасы аябай болгон да. Мындай балким акчасы аз эле болчу, бирок ал убакта аренда деле арзан болчу. Жашоого жетчи. Анан 10 айдан кийин ошо банкир болдум. Банкир болуп, башка немеге башка бренчке бардым, башка райондо жайгашкан жерге. Анан ал жакта 6 ай иштегенден кийин мен бул жакта аябай катыш десем деле менеджер болот экенмин, анан мындай болот экенмин деп, мындай немесин көп көрө албай калдым да. Келечегинчи. Айда анан ошол убакта кыргыздар кичине Сан-Франциского кетип аткан, Uber иштеп, лифт иштеп. Анан мен банкты таштап таксиге кеттим. Анан кийин ошол убакта тыштап кеткем. Ошол убакта тыштап кетип атканда мени региональный менеджерде чалып алып, ошо чоң регионду караган, 15-20 караган байке, Аскар кетпе, сен келечеги биякта экенин, окууңа төлөп беребиз, мунун кылабыз, тигини кылабыз, аябай сүйлөгөн. Анан бирок азыр ойлонсом, ошол чечимдерим туура болуп тур да. Авиасейлс. Арзан авиабилеттерди ылдам издөө. Орусчалап айтканда искусственный интеллект дагы аны менен конкуренция жаратып атат да, эртеңки күн ушу. Фронтендин сиздин окуучуларыңыздын. Негизи алып караганда креативный жумуштарды
өтө автоматизациялаш оорураак, анан ошону башкарган киши керек. Мисалы биз азыр деле ChatGPT-ни колдонуп атабыз, мисалы GitHub-тын Copilot программасы бар, сизге чогуу программа жазганга жардам берет. Ошолорду биз азыр колдонуп атабыз. Себеби ал биздин жумушту жок кылуу эмес, ал бизди күчтүүрөөк да кылат. Себеби биздин мурун оорураак боло турган нерселерди азыр жеңилдетип, бизге наоборот күч берип атат да. Ошондуктан негизги максат программисттер бүгүн андан көбүрөөк нерсе үйрөнүш керекпиз жана аны колдонгондо эртерээк үйрөнүш керекпиз. Ошон үчүн бизде мисалы студенттер деле ChatGPT-ни колдонуп ар кандай майда чүйдө нерселерди жасап ишинде кылышат. Негизги ой жүгүртүү мындай болуш керек. Биз канчалык өзүбүздү өнүктүрө турган болсок, эч нерсе бизди алмаштыра албайт. Бирок токтоп кала турган болсок, ал эски Жигули дейт эле, бат эле алмашып, эски кала турган бир нерседей алмашып кетиши мүмкүнбүз. Бирок адам өзүн өнүктүрө бере турган болсо, эч качан сизди бир нерсе алмаштыра албайт, себеби сиз дайыма эч кандай машина, эч кандай искусственный интеллект сизди алмаштыра албайт. Сиздей мугалимдер турганда. Ооба, Кудай буйруса. Жакшы. Азыр Сан-Франциского таксиге кеттириз. Менин билишимче Сан-Францискону тандаганыңыз жумуш жакшы болуп атат. Ал жерден сиз IT-ни окуйм деп кетсеңиз. Ооба. Максат IT-ге кирип болчу. Анан кийин акчыч оюмда ошол барып IT-ге кирип, лифтте бир аз акча топтоп алып IT-ге кирем деп ойлогом. Бирок барганда ал жакта курстардын баасы кымбат, жашоо кымбат болуп, тракка чыгууга туура келди. Бирок эң жакшы жери эмне болгон? Мен IT-де жүрүп, ошо лифтте жүрүп, күндө Google'дан киши аласыз, Facebook'тан киши аласыз, Apple'да иштейт, Стэнфордда иштейт. Стэнфордда мурунку Рузвельт президенттин небересин алгам. Стэнфордда иштейт экен, политология боюнча. Аябай жакшы эже. Ошол эжеде аябай көп сонун советтер берген, мисалы, көп сонун кишилерди жолуктурдум да Сан-Францискода. Анан кийин ошо Google'да иштеген бир байкен ою эсимде. Мен айткам да, мен ушундай application жазам келет, вебсайт жазам келет. Анан мен айткам, биринчи тесттерге эле окуп алып, анан кийин болсом болобу депчи. Десем, ошол байка айтканда, сурооңду чота түшүнбөй атам, мындай эки башка депчи. Сен баары бир тигин окуйм десең, тигин эле оку, мындай неге тигин окуйсуң депчи. Врач болом десең, неге медсестра болосуң деген сыяктуу да. Врачты окуйсуң де. Ошол баягы тестерлерди медсестра десем да, бир ошол сыяктуу. Ооба, бирок мындай. Мен түшүнүм. Ошол сыяктуу, анан анда ошол немени фронтенд эле окуйм деп ошондо чечилгем да. Анан тракка чыгып кеттим. Тракка чыгып болгон кредиттерди, карыздарды жаап, анан ошол жашыраак кезде карызым көп болгонуна да сүйүнөм. Себеби ошол кезде мен балким акчаны туура колдонгонду же кредитке көп батпаганды ошондо үйрөнгөм да. Анткени көп батып карызгачы. Анан ошону тракта төлөдүм да. Анан ошондо бир байкенин айткан сөзү бар. Мындай любой начар ситуациядан только эле сабак алыш керек болду. Аны өткөч керек эртерээк депчи. Анан ошо кредиттен эртерээк сабак алгам да. Анткени ошол кезимде мындай бир топ эле сумма болуп кеткен карызымчы. Көрүшпөйсүзбү азыр кредитте отурган ар бир кыргызстандыктын, ар бир Америкадагы кредити бар. Азыр көрсөңүз 2011-жыл кемер айдап жүрбөймбү? Туура. Ошол себеби азыр кредитке батканга такыр немем жок. Мисалы, телефонду кредитке албайм. Негизи эле үйдөн башка эч нерсени кредитке албайм. Машина мурунку машина бар кредитке, бирок азыр мисалы кредитке такыр эч нерсе албайм. Жана ашыкча нерсе алып кереги жок деген кеңешиңиз. Эгер наличка ала албасаңыз, демек аны сиз алганга мүмкүнчүлүгүңүз жок. Албаш керек. Демек сиз дагы аны алганчалык акчаңыз жок пока деп албай эле койгон жакшы да. Финансылык сабаттуулук. Бул кийинки кийин көлгө батып кетпеш үчүн да. Сазга батып анан чыгыш оор болот да. Эркектер кредит алганда 30% тестостерон түшөт экен да. Анан тракка кеттиңиз, акча топтоп алып, кайта бул чөйрөгө кайтуу үчүн. Ооба. Негизи тракка иштеп жүргөндө акча азгырат бир аз. Карызды котолуп бир аз акча тапкандан кийин балким тракта жагып баштайт. Мен аны дагы алып атканда негизи эле мен мындай бат кылганды жакшы көрүп калган окшойм. Трактын деле немесин, водительский правосын 2 жумада алгам. 2 жумада алгам, барсам кээ бирөө 3 айдан бери окуп жүргөндөр бар болчу да. Алар мындай суббота сайын келипчи. А мен уруксат алар менен 2 жумадан тапшырсаңыз болот да. Биринчи сизге неме уруксат берет, ошону алсаң болот деген. Анан 2 жума вождение барып, 2 жумадан алгам. Ровно 2 жумада. Анан индус мугалимдер болчу.
анан аларга пицца алып барып анан ошолор айткан мамиле кылып кетти. аларга мамиле кылып анан алар бизде эң бат алган студент болгонсуң деген да. Ровно 2 жумада алып. 2 жумадан тракка чыгып, Байкен менен Жакшы Байкен менен тракка чыгып, анан 3 айдан трак алдым. 3 айдан трак алдым. О, блокнот алып кетсе болобу? 3 айдан трак алып, анан тракта иштеп, анан кийин балам 9 ай болуп калган. Bir күнү келсем балам такыр тааныбай калган да. Ыйлап, анан кийин чочуркап. Анан өзүмдү күскөдөн карасам ичине эле 10 килограммдай кошуп койгом. Мурунку ары эле болчумун, анан 10 килограмм кошуп, мындай кичине ден соолуктагы футбол ойногондо эле сезип баштагам да. Мисалы, анткени мен ал убакта 1 айга кетип, анан кайра келип, кээде 1,5 айга чейин чыгып кетчүмүн да. Анан футбол ойногондо уже чуркай албай, кадимкидей мындай тоолонгон топтой эле топ эмес, топтун жанында тогноп бараткандай сезилип кетет да. Мындай мурункудай ылдамдык жоголуп, анан ошондо окуш керек деп анан ошо фронтендте кантип окуйм деп ойлонуп баштагам. Анан акчаны мындай кылгам, машинамдан бир аз акчасы калган, 6000дей калды эле, ошону төлөгөм. Машинамдын кредитин жапкам. Анан өзүмдүн бир 8 айдан 1 жылга чейин жете турган расходун эсептегем да. Мондай кылып жасасам болот, өтө көп расходу жок, квартираны төлөп жашасам болот. Анан бир досубуз экөөбүз, үчөөбүз баштаганбыз, дос үчөөбүз. Башка бир дос балабыздын залын арендага алып, аренда төлөчүбүз. Анан ошол жерге чоң столду коюп, компьютерларды алып, анан өзүбүз окуганбыз. 6 ай, 5 ай окудук. Анан мен 5 айдан жумуш таптым, досум 6 айдан тапты. Экөөбүз бирок расписаниябыз мындай болчу да. Эртең менен 8:30-дан кечки 6:30-га чейин. Сабак окумай. Кечиксең $10 төлөйсүң, 8:30-дан кечиксең. Анан дем алыш күнү бошпуз. Ошол учурда эмнелерди токтотуп койдуңуз? Окуйм деп. Бүт. Мындай күн дегенде кечме түшүмө код кирчи. Күндө мындай түшүңүздүн баары эле ушул код кирчи да. Анан бирок окуярдын алдында бүт нерселер өчүргөм да. Facebook, Instagram мындай полный мындай социальный сеттин баарын өчүргөм. Аскар, окуйм дегендерге кандай кеңешиңизди бересиз? Мен оюмча студенттерден сиздики каалаганыңыз негизи мындай болуш керек дейт да. Суунун алдына сизди башыңызды тыгып койсочу, канчалык дем алганды каалайсыз? Ошончолук сизде көңүл мындай желание пайда болуш керек да. Үйрөнгөнгө. Мисалы, тил үйрөнөм деген деле киши, мисалы, көп эле үйрөнгүм келет дейт да, бирок мындай карасаңыз бирөөнүн туулган күнүндө жүрөт, же мындай да жүрөт эле, мындай неме да? Өтө серьезный мамиле эмес. Мисалы, мен окуп жүргөндө студенттеримди деле байкап калып атам да, кээ бирөөнү карасаңыз ошо сабакты мис кылып, сабакка келбей, бирөөнүн туулган күнүнө кетиши мүмкүн да. Ал туулган күнүнө барып койсо тарынбайт, себеби сабак орду. Бирок баягы ошол учурда балким мындай ошол нерсени көбүрөөк туурараак көргөндө да. Мисалы, биз окуп атканда, 5 ай окуганда, мындай бизде больницага эле жатып кала турган emergency болбосо, башка эч жака барууга уруксат жок болчу. Шарт. Түшүнүктүү. Тилди деле, мисалы, көп айтат, тил үйрөнгүм келет депчи. Бирок ошол жанакындай Жылдап жүрү берет. Башыңызды сууга тыккандай, дем алгыңыз келип аткандай, мындай желание жок да. Андай желание боло турган болсо, элестетиңиз, күндө 10 саат окусаңыз. Достор, мен филология жаатында өзүмдү мыкты сезгеним менен IT тармагына дагы баш багып көрсөмбү дейм. Бүгүнкү биздин сүйлөшүүдөн кийин IT-ге мүмкүн келүүнү сиз да ойлонуп көрөсүз.